Салам достор, мен азыр Реформа партиясынын талапкери эмес, жеке Эрулан Кукулов катары силерге кайрылып жатам. Айтарым, бөчөкү таралып кеткен видео боюнча жана уят, эч кандай принципиальный жана моральный эчтекеси жок видео боюнча биздин партияны жамандап тарткан видео боюнча айтып кетерин дегем. Ал балдардын бизге эч кандай тиешеси жок. Алардын бизге эч кандай тиешеси жок. Анан айтып кетерим. Ошол видеону чыгарган партияларга, башка партияларга айтып кетерим. Эмне, жүрөгүңөр түшүп калдыбы? Бир жериңер түшүп калдыбы? Я, ушундай видеолор чыгарып жүрсүңөр. Коркуп кеттиңерби? Ошондой болот. Биз жаштар келатабыз. Биз силерден коркпойбуз. Силердин бизге эчтеке таба албай, ошондой эле видео чыгара аласыңар силерчи. Бизге эч кандай тиешеси жок видеолор чыгарып кое аласыңар силер. Анткени силер бизден коркосуңар. Биз ушундайбыз. Биз жашпыз, биз силерден коркпойбуз. И биз надо будет силердин артыңардан кууп жүрүп, баары деле түшүрөбүз силерди, буюрса. Анан айтып кетерим. Эми элиме кайрыларым. Элим, кыргызым. Мына могу видеодо, азыркы болуп аткан видеодо, бул видеону мен атайын жасаткам. Меникилер тартып атат бул видеону. Ушул видеодо 2018-жылы өтүп кеткен, мөөнөтү өтүп кеткен шоколадты упаковкасынан чыгарып, кайра башка коробкага салып, 2020-жылкы кылып туруп чыгарып, силердин бала чакаңарга сатып атат. Муну мен далилдей баштаганда, мен санэпидемнадзорго барып заявление жазайын дегенде, санэпидемнадзор заявлениени албай койгон. Эмне себептен? Анткени булар баары бири-бирине чармалашып, байланып, ушу бизди отравление кылып, ушул бизге ар нерсени сатып, булар көнүп калган. Анан ушинтип сатып туруп анан кийин могу немелерге, баннерлерге илип, ошол акчаны. Анан кайра депутат болуп келишет. Мен 2019-жылы Стамбулга барганда, частный клиникага барганда, мен ошол частный клиниканын директору чакырып алган өзүнө. Чакырып алып сурады. Эрулан, сен ушу журналист экенсиң. Кыргызстанда өлкөсүндө канча адам жашайт деди. 6 миллиондой адам жашайт дедим мен. Ошондо ал айтты. Эрулан деди, силерде бир нерсе туура эмес деди. Эмне себептен десем, бизде дейт, Стамбулда дейт, 12 миллион адам официально жашайт дейт. Неофициально бир 16 миллионго жетет дейт. Может, цифрадан кичине ошибка кылып аткандырмын, может башкачарактыр, бирок бизге караганда 2 эсе, 3 эсе көп экен алар баарычы. Бизде Стамбулда анча адам келип, силерден ошо 6 миллондон келаткан адамдарча адам келип, почкасы менен печеньин алмаштырбайт дейт. Силердин тамак ашыңарда же бир жериңерде бир нерсе туура эмес дейт. Ошол сөзгө могу видео далил. Көргүлө ушул видеону. Ушул видеону жана эки комиктин видеосун тараткандай тараткыла кыргыз элим. Силер эмнеге андай нерсеге алданасыңар дагы? Бизге эч кандай тиешеси жок нерселерге. Анан кийин өзүңөрдүн балаңарга келгенде, өзүңөрдүн ден соолугуңарга келгенде мындай видеолор тарата албай каласыңар. Силер да күнөөлүүсүңөр. Силерде да күнөө бар. Анткени себеби силер ошолорду кайра шайлап атасыңар. Акчасын алып, жана айтып, малдай кылып силерди салып алып туруп, автобуска алып барып, тетакка алып барып жүргөндө силер шайлап атасыңар ошол адамды. Силер жок дей албайсыңар. Силер өзүңөрдүн укуңарды коргой албайсыңар. Эгер өзүңөрдүн укуңарды коргой албасаңар, мына менде болгон балдарга голос бергиле. Мен Реформа партиясында номер 5-темин. Мына менде болгон балдарга бергиле. Мен силердин укуңарды коргоп берем. Мен коркпойм алардан. Жана менин командамда алардан коркпогондор ошончо. Ойлонгула жана ойгонгула. Добушуңарды сатып келип туруп, анан кайра 5 жыл ыйлап туруп, анан барып за границу барып почкаңарды алмаштырып, печениңерди алмаштырып, өлүп калбайын деп. Мындай точкадан Бишкекте эле 5. Мен билем алар каякта экенин. Бирок мыйзам тилекке каршы мен жакта эмес, мен тарапта эмес. Мыйзам ошол депутаттардын тарабында, ошол чоңдордун тарабында. Бургула ошол мыйзамды мени көздөй. Мен силерге далилдеп берем. Мен силерге таап берем ошолорду. Болбогон бирөөлөрдү шайлайсыңар да, мен силерди тааныбайм, мен силерге ишенбейм дейсиңер. Иштегендерге, мес иштегендерге, коркпогондорго голос бергиле добушуңарды.